Барыңыздарга терең ыраазычылык. Күнү түндүбүздөн ушундай олимпиадага катышкан спортчуларга колдоо көрсөтүп, дем күч берип келесиздер. Дайындык аябай жакшы болчу. Тамак аш боюнча ал жака баргандан кийин, олимпиадага баргандан кийин ушу тамак аш боюнча соцсеттерде аябай эмелер, талкуулар көбөйүп кетти. Бардыгыбызга ошолой бирдей. Анан жанагы туура эмес дагы видеолор да таркап кетти. Ошолор боюнча айтып кетмекчимин. Бул жакта чемпионат Азия өткөндө ар бир бала өзүнө вестен кийин, өзүнө жаккан тамактарын алып, ушу раздевалкадан мисалы күрөшкө чейинки убакытта аралык болот. Ошол убакта тамактанчу убакыт болот. Ошол видеону бул жакта Кыргызстанда, Азияда болгондо тартылган видео экен. Ошону олимпиада деп киргизип атышат. Бул жаңылыштык. Кыргызстандан ар бир эле спортсмен ал жака барып ал жактын тамагын сразу эле жеп көнүп кете албайбыз. Ашказаныбызга балким жакпай калышы мүмкүн. Кошумча суроо, сиз ошол Парижде жүргөндө ата энеңизден массалык маалымат каражаттар интервью алып, анан жоламан быйыл Париж олимпиадасынан келгенде үйлөнөт деп айтышыптыр да. Ошол боюнча быйыл үйлөнөсүзбү? Кыздардын ушул эң башкы суроосу болчу деп. Ооба, Кудайым буйрса быйыл үйлөнөм. Сүйүнүп, жеңиштин байгенин да үзүрүн даамын татып, ошонун бүгүнкү күндө коло байгенин рахатын алып атам десем болот. Мен ойлогом ушул олимпиада оюндарына күрөшпөй да каламбы деп. Анткени ушул бир айга жетпеген убакыт калганда тиземмен жаракат алып калдым. Бул эме боковая связка үзүлүп кетти. Ошондуктан мен ойлогон болчумун, күрөшө албай калам го, убакыт жетпей калат го деп. Бирок мен деле өзүм деле таң калып атам, өзүмө да таң калып атам. Ушундай состоянияда туруп коло байге алып келген бул мага аябагандай чоң мындай сыймык десем болот. Баратканда эч кимге айткан жокпуз. Анан өткөндө ошол бизди Садыр Нуркожоевич узатып аткан кезде мен шынаны чечип, ошондо мындай басып баштадым. Шынасы жок. Күчкө салып эле, таңып, ороп эле, машыгып деле, чынын айтсам, толугу менен болгон жок. Эми ал учурда мен толугу менен иштей алган жокмун. Ошого байланыштуу, бирок мындай ичимде болгон ишенич кетпей атты. Мындай медаль алам деген үмүт болуп атты. Анан ушул коло байгеге бизге буйруптур. Бул коло байге дагы аябагандай чоң байге десем болот. Анан жанагы килемдин үстүндө ушундай чарчаптырмын. Мен күрөшө турган экинчи күнгө дагы өзүмдү жыйнап, мысленно денемди мынтип отуруп алып, 6 мүнөткө чыдап коелу, чыдайлы деп тиземди денем менен сүйлөшүп, баарын мындай алдап десем болот. Анан ал учурда демек мен ушундай чарчап аттым. Бардыгы айтышты, сен ушул жыйынтык кылабы, борцовкасын чечеби деп. Ал учурда чын айтайын, мен чарчаганыман эч кандай ой деле болгон жок. Мен ушул медальга жеткенибизге ыраазы болуп эле, азыркы учурда да чарчап атам. Мен ойлойм, 1 айбы же 3 айбы, жарым жылбы, мага убакыт керек, мен өзүм ойлонушум керек. Өзүм эс алып алгандан кийин мен мындай туура жооп айта алам деп. Өзбек мушкери менен мен болушунча эле аракет кылдым жеңишке. Жеңем деп баргам өзү. Аны көрдүңүздөр, мен менен мушташпай качып туруп алды. Анан агайым болсо дагы жакшы болмок, бирок Данияр агай деле жакшы алып чыгып атты да. Кыйынчылык болгон жок. Башынан баштап эле настройубуз биринчи орунду алып, Кыргызстанга мындай өтө кубанычтуу мындай жаңылык менен келгибиз келген да. Бирок күмүшкө дагы Кудайга шүгүр, Аллах Таала тагдырыңа эмне жазса, ал сөзсүз келет да. Ар бир спортчуда беттешке чыгаардын астында волнение болот. Олимпийский чемпион болобу, чемпион мир болобу, ар бир спортчу ошону өзү күйүп кетпей, тескерисинче мен жеңе алам, мен колумдан келет деп Аллахтан жардам сурап, наоборот, жеңген кетиш керек, күйбөш керек. 2 гектарга жер чечилип, ал жерге жакын аранын ичинде Академия бокса
салынат. Кудай буйруса эскиздердин баары чийилип, уже даярдыктарды көрүп атышат. Азыркы учурда Садыр Нуркожоевич дагы тапшырмаларды берген. Азыр ошол жер маселесин чечип, азыр инвесторлорду тартуу максатында жол алып барып атабыз. Бул жакын арада мына өзүңүздөргө маалым болгондо азыр стадиондордун баары оңдоо түзөө иштеринен өтүп атат, жаңыланып атат. Жаңы стадиондор, спорт залдар салынып атат. Жакын арада эле ушул эме күрөш түрлөрүнө, грек-рим менен эркин күрөш түрүнө дагы ушул заманбап спорт зал салынат. Жер маселеси чечилди. Буюрса проекттер дагы уже иштелип атат, жакын арада салынат.